сиздер менен жолугушканыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин окуучу бүткөн мугалим 2 республикалык жайкы мектебибиздин 3-күнү. Сиздер менен бүгүн тренер педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин физиканы окутуунун технологиясы кафедрасынын доценти Исаева Рапия Оркасымовна. Эже жөнүндө дагы кошумча маалымат айта кетейин. Мамбетахунов Эсенбек Мамбетахунович агайыбызды билбегендер аз болсо керек, Кыргызстан педагогтор коомунун төрагасы. Мына ошол инсандын педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Мына ушул агайыбыз дагы Кыргыз Улуттук университетинде иштейт. Эже ушул Кыргызстандагы педагогтордун бүгүнкү күндөгү атасы десек жаңылышпайбыз. Мына ушул кишинин шакирти. Эже бүгүнкү өтө турган темасы, силер менен өтө турган тренинги мугалимге илимий билимдер системасы тууралуу тренинг өтмөкчү. Эми илимпоз кишилер ошо илим жагында дагы силер менен жаңылыктар менен бөлүшөм деген ойдо турат. Анда эже куш келипсиз, бүгүн Бишкектен келди. Бизге кошулуңуз мындан ары иш-чараларыбызга. Эжеге сөз берели. Бул жерде болсо окуучу күткөн мугалим жайкы мектебинин катышуучулары, бүгүнкү 44 катышуучубуз бар. Республиканын ар кайсы булуңгуштарынан, областтарынан келишкен мыкты өз иштеринин чеберлери келишкен. Жаш мугалимдер дагы бар, келечегинен абдан көп үмүттөндүргөн. 3 күндөн бери биз бири-бирибизге өтө жакын, тыгыз гармониялуу командага айланып калдык. Анда сизди угууга биз даярбыз. Рахмат. Баштардын алдында мен деле кичине сүйлөп койсом болот да. Биринчиден силерге ушу экинчи окуучу күткөн мугалим жайкы мектепте, школа, жайкы мектептерде өтүшү менен, жүрүшү менен, негизи эле уюштурушу менен куттуктайм. Доктор көргөндө эле мен сразу айткам, эдикке чыгат азыр билесиңер. Мындай жакшы уюштурсуң, ушу мен эми жылы катышышым керек депчи. Анткени мугалимдерге өзүм жакын кишимин да, өзүм непосредственно менен иштеше турган киши болуп эсептелет. Анан ушундай мугалим журналы жөнүндө айткым келет да, мугалим журналы кечирип койгондо сиз апаңарда бар, көбү опатасында. Эми бизде кут билим деген бар, мугалимдерге тиешелүү. Эл агартуу деген бар, журналдар. Эми алар Совет Союздан бери келаткан эл агартуу деген журнал бар. Анан ошол журналдар эмнегедир эле кечирип койгондо баягы каражаттан же уюштуруудан токтоп калды көп. Мисалы үчүн жанагы эл агартуу 3 айда бир чыгат. Ага ярым чыгат анда редакцияда. Кут билим болсо өкмөттүн каржылоосу менен чыгат, ал чыкпаса болбойт, ал ведомственный газета. Мына ушул бирок мугалим кейин уюштуруп, ушинтип жашатып келатканына мен ушунчалык ыраазымын, рахмат. Действительно, тем более мына кечирип койгондар, мен муңчу өзүм сатып алам каждый сан сайын. Сатып алып туруп, аны элдерге барып көрсөтүп, үйүмдө мына менин үйүмдө, бир үйүм толтуректе ошондо момду тизип турат момду. Ана Отунбайны көрүп сурап айттым, Отунбай менде жок деп. Сизде анда билишим. Ой, сатып алам мен, аны мен бейлеп алып кеткен жаман көрөм, действительно, ал балаларга акчага чыгарат булар, действительно, туурабы? Анан мына ушул журналдын ичинде көп нерселер бар. Эң негизи өзүм баягы койгон эмеси жазып турат могу жерде. Илимий педагогика журнал дейт. Бул мындай айтканда илим жагы да бар üzerinde, педагогикалык, методикалык жардам бериш нерселер бар. Башында бир эмелер менен чыккандарыңар бар болот, дисктерлер менен, ошо дисктердин алып алып чогултуп койдум баары. Негизи могу журналдын мындай айтканда иштетип кеткен, ары алып кеткен. Анан ушул журналдын алкагында жанагы учитель года, жылдын мугалимдерин чыгарып аткан эмне турат? Эмне деген? Мына жеңүүчүсү отурат дейт. Ошо эже мен эже, метрада эле билдим. Ошо грантын алган эже да, мен укпай турдум да атайынчы. Ошондо ал кийин сүйлөшөбүз. Ошол уюштурганын өзү эле канча? Аны уюштуруп, спонсорун таап, алып келип, аны бар на место барып пункт өткөрүшүнө да оңой эмес. Мен ошого айткам, мен кээде кечип калганда сен айтам, рахатка көп келесиң. Көп келесиң. Ушу рахат чыгып, сахнага сүйлөгөн ушул болду.
Андан кейін мына ошонун алып баргандан аран ыйлап атып аран кылып келебиз. Биз кооперация келет да тыштан. Кишилер ошо 5 кишини аран уруштурабыз. Мына бул кишти таң алып атам. 40 кишини кантип башкарып атасың деп билбейм ошо маселе. Ошо мугалимдер ой. Деле синтелеген ийгилер келет ала деле отурабыз да бирок ошого карабай келип мына мен ушул жерден дагы айткым кетет, рахмат айткым келет, ыраазычылык билдирем. Байкалыңар узун болсун, мындан ары кете берсин дагы, көп нерсе уюшул берсин. Грамматиканын мисалы үчүн грамматика бул кыргыз тилинде бар туруп эле сөз, негизги сөз. Алардын түшүнүктөрү фонетика. Фонетиканын бул жерде эжекательный теориясы, бул жерде камгат, дыбыш, муун, басым, ушулардын эрежелери теориясы болуп кетет да. Анан экинчи лексикалык түшүнүктөрү, терминдер, эскирген сөздөр, кайсыдыр, неологизмдер, кесиптик сөздөр болуп. Идилдөө методтор. Идилдөө калар деп коет, Андан кейін алтыншысы прикладдык. Қолдомолық қойды, мәселелер.